Өнөктөш өлкөлөрдүн кайсы бири Кыргызстанды чын дилден колдойт деп ойлойсуз? Эч кандай бөлөк өнөктөш эркиндер бизди колдобойт. Биз өзүбүздү колдошубуз керек да. Себеби ар бир нерсенин өзүнүн кызыкчылыгы бар да. Кыргызстан мисалы өз өнөктөшүнө ким кызыгат? Эч ким кызыкпайт да. Азыр аларга эмне кызыктырат? Азыр кыргыздарды жоготуш керек, жерин ээлеш керек, башка сөз жок. Ошол эле. Негизинен буга чейин деле Россия колдоп келген, дагы деле колдойт деген ойдобуз. Мурун анткени Россиянын боорунда СССР составында чогуу ушул абалга жетип отурабыз. Россия колдойт деп ойлойм. Азыр ушу биз мына болуп аткан кырдаалда деле көрүп атабыз. Практика жүзүндө да, иш жүзүндө деле көрүп атабыз. Кимдер жардам берген? Казакстан, биздин боордош элибиз, мурунтан бери Совет убагынан бери келген улуу агаларыбыз деген улуу бизге Россия жардамды көп берип атат. Менин оюм боюнча Кыргызстан өзүгө өзү колдоо көрсөтө албай аткандан кийин башка өлкөлөр колдоо көрсөтө албайт деп ойлойм да. Негизи мындай алып караганда Кыргызстанга өзүнө эле керек. Мисалы үчүн андай эле биз үчүн аябай бир күйүп жанган өнөктөштөр бар деп деле мен айта албайм. Мисалы үчүн жакынкы биздин кошуналарды алып карасак, ошол эле Казакстан, ошол эле Россия, ар кимиси өзүнүн кызыкчылыгын гана карашат да. Ошон үчүн биз деле өзүбүз мындай башка бирөөгө үмүт артпай, башка бирөөгө мындай неметпей, надеяться этпей эле өзүбүздүн тушообузду өзүбүз кесип эле өзүбүз көтөргөнүбүз жакшы. Өнөктөш мамлекет боюнча бизди Кыргызстанга Россия эле колдойт деп ойлойм. Менин оюмча, себеби биздин Кыргызстан Союз убагынан бери орустар менен чогуу бирдей жашап, өзүбүздүн када салтыбызда бирге болуп калды. Ошон үчүн азыркы мезгилде Россия менен жакшы деп ойлойм да. Көп биздин Кыргызстанда болуп кеткен ситуациялардын көбүнө Россия жардам берди. Америка деле колдойт деп ойлойм, бирок Американын өзүнүн башка мындай көз карашы бар го дейм да. Негизинен менин оюмча Россия жакшы поддержка берет деп ойлойм. Биринчи очередь Россия колдойт да. Россия менен илгери Советтер Союзунда кандай союздуу республика болгонбуз. Баарыбыз бирдей, правобуз бирдей болчу, ордунубуз бирдей болчу. Сен чоң, сен кичикей деп бизди кордочу эмес.